Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга сы урмат. Урматтуу достор, бүгүн Сокулук райондук сотунда Сокулук райондук сотунун судьясы Жумашев тарабынан мурдагы өкмөттүн мүчөсү Бакыт Шаршемиевдин менин дарегиме жазылган доо арызы каралып, чечим чыгыптыр. Ага ылайык мен утулду деп табылып, же болбосо айып пул салыныптыр. Мага 25 000 сом айып пул салыптыр. Эми ушул оомат окуп калган дооматкер жөнүндө бир эки ооз сөз айтып кетейин. Эсиңиздерде бар чыгар, ушул Бакыт Шаршемиевдин Кыргызстан өкмөтүнүн мүчөсүнө көрсөтүп жатканда мен ошол кезде азыркы өкмөт башчыга айттым эле, 8 кылмыш иши бар адамдын ушундай жооптуу ары кооптуу жумушка койгонго канчалык негиз бар деп айткам. Мына ошол сөзүм үчүн менин ар намысыма шек келтирди. Мага анча кылмыш иши козголгон эмес, Момеков мен жаманатты кыл деп 1 миллион сомго доо арыз жазган. 1 жылдан бери териштирүү иштери чыгып, мына бүгүн ошол сот этегине чыгыптыр. Бирок мен ал маалыматтын баардыгын ошол мамлекеттик органдардан алгам. Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаевдин мага жазган катында ага козголгон 8 кылмыш иши бар деген далилдүү документ бар. Ал документтин жашыруун сыры болгон үчүн мен ачыктабай жатам. Андан башка АКСтин башчысы дагы башкы прокурордун, Финполдун башчыларынын ошондой эле маанидеги каттар бар. Аларга ылайык Бакыт Шаршемиев убагында жетектеп турган кызматтарга козголгон 8ден ашык кылмыш иштери бар деген маалымат бар болчу. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, мен жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүмдү тастыктай турган бир гана документ, бул жогорку кеңештин стенограммасы. Жогорку кеңештин стенограммасында мен ал жерде 3 мүнөттүк сөзүмдө бардыгын мамлекеттик тилде сүйлөгөм. Анан ошол мамлекеттик тилде сүйлөгөн сөзүмө мамлекеттик экспертиза жүргүзүп, ошол мамлекеттик тилди кыйын билген адистер, филологдор, педагогдор анан иликтеп чыгып, ошол менин айткан сөздөрүмдө Шаршемиевдин кадыр баркын кантарып кеткен, ар намысын антарып кеткен, анын ишкерлик беделин төмөндөткөн мазактаган сөздөр бар болсо, мен макул болот дейм. Эмне үчүн мен бүгүн аларга макул эмесмин? Мен анткени аларда макулдук эмесмин. Алар менин мамлекеттик тилде сүйлөгөн сөзүмдүн чыккан маалыматты орус сайттары, же болбосо 24 KG'ге чыккан журналисттин пикиринен алынган макаланы экспертизага берип, кыргыз депутаты кыргыз улутундагы Момбековдун сүйлөгөн кыргызча сөзүнө орус журналистинин макаласына орус лингвистинин корутундусун чыгарып туруп, анан кыргызды соттоп салышта. Бул жерден кеп 25 000 сомдо эмес, кеп бул мамлекеттик тилдин макамын 25 000 сомго баалап койгондо болот. Баш мыйзамды 25 000 сомго баалап койгондо болот. Жогорку кеңештин депутаттары баш мыйзамга ылайык өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү үчүн жогорку кеңеште куугунтук алынбай жана алар боюнча мындай жооп бербейт деген берени бар. Бирок аны да караган жок. Деги эле менин өтүнүчтөрүм бардыгын бирин дагы сот эске албай туруп, бир тараптуу, бир жактуу кылып туруп мени күнөөлүү деп тапты. Албетте мен өзүмдү күнөөлүү катары сезбейм. Мен сотторду күнөөлүү деп эсептеймин. Анткени менин акыркы күндөрдөгү, акыркы айлардагы сот бийлигине болгон ачуу сын пикирлериме алардын өч алуусу катары, же болбосо кек алып атканы катары баалаймын. Эсиңиздерде бар чыгар, мындан аз убакыт мурун гана жогорку соттун төрайымы ушул депутат Момбековдун сот бийлигине айткан сын пикирлери үчүн жоопкерчилигиңиз каралсын деп УКМКнын башчысына арыз жазган. Бирок арызы каралбай калган. Мен ага дагы адекваттуу жооп берген болчумун. Ошол күндөн ушул күнгө чейин мен ага соттор тарабынан мындай билинер билбес куугунтуктар болуп жатат. Мына бул күnkү соттун чечими ошолордун биринчи далили катары эсептеймин. Анткени эч кандай негиз жок туруп, Манастын тилинде сүйлөгөн сөзүмө Пушкиндин тилинде корутунду чыгарып коюшту. Мен буга макул эмесмин, мен маңкурт эмесмин, мен макулдук эмесмин. Мен булар менен соттошуп, өзүмдүн актыгымды, өзүмдүн тактыгымды далилдегенге алымдагы акылымда жетет деп эсептейм. Жаңы өкмөттүн курамында эски кадрлар жүрөт да, кылмышка шектүү адам баратат. Буга кандай карайсыз? 3 кылмыш козголгон киши Шаршемиевди кайта баратасыңар. Эми бул боюнча мындай ушак айың сөздөр бар. Азыр өзү айтып берсин эмне болгонун. Мен ага ишенбейм, себеби дегенде
Биз мурунку мен иштеген өкмөттө турганда эң чоң жумушту аткарган ушул киши. Коммуникация тармагында мына өзүңүз комиссия менен да барып телеком тармагын текшердиңиздер. Ошол жерде эң көп коррупциялык механизмдер дагы эле бар. Мына ошол киши ошол баарын айтам, ачык айтам деп атып, анан башка каршылаштар менен арыз жаздырышып, ошондой бир иштер болгон да. Азыр эми өзү айтып берсин эмне болгонун. Жогорку кеңештин токтому бар, премьер-министрге тапшырылган рассмотреть соответствие деген. Козголбой турган сөз эле козголуп кетти өзү эле депчи. Мен да ушул коопсуздук шаар долбоору боюнча бир аз кобурап анан сиздерди кодулап коеюн дедим да. Эмне үчүн бир жылга жетпеген убакытта коопсуз шаар деген тендер 2 жолу сырып болду. Мындайча айтканда өкмөт эл алдында 2 жол шылдың болду дегенди билдирет. Эмне үчүн 7 жылдан бери бул коопсуз шаар долбоору ишке ашпай келет? Бул эч нерсе жок. Бунун секрети жок. Бул жемкорлук. Эми бул тендер деп атпайбы? Эми тендер деген сөз орусча термин да. Тендердин кыргызча тергелиши тең бер да. Бергендер теңин бер дейт, алгандар кемин беребиз дейт. Ошентип эле келише албай эки ортодо элге шылдың болдук да. Мына мен кече тармактык комитет карап буну эмки жумага өкмөттүн отчетун угабыз деди. Чечим кабыл алды комитет. Эмки жумада дагы мен көп нерселерди айтам бул коопсуз шаардын күнгөй тескеи боюнча. Мен бир талабын айтайын да. Акыркы тендер эмне үчүн акмакчылык болду? Ушу сиздер ушу өкмөттөр ат койгон жагынан да карасаңыздар да. Былтыркысы же быйылкысы жыл башында акылдуу шаар болчу. Мунусу коопсуз шаар. Акылдуу шаарыңар айнып кетти, коопсуз шаарыңар жоопсуз шаар болуп калды. Кыргызча эле башкача ат койсоңор болбойбу? Төрөлүк балага ат койбойт да. Анан бул тендерде мындай деп требование коюптур да, ушу жана мамлекеттик комитет технологиялар боюнча. 5 жылдын ичинде жанагы инвестор Vega концерн өзүнүн короткон коопсуз шаар короткон каражатын Кыргызстандан чыгарып кетет экен да. Аны мындай эсептешип коюптур биздин адистер. 5 жылдын ичинде 10 миллион штраф болот. Ошонун жармысын алабыз, жармысын силерге салабыз, жармысын биз алып калабыз. Анан 5 жылдан кийин силер кете берсеңер болот деп. Жылына 2 миллион штраф дейт. Ушундай да болобу? Мен биринчи жолу коттум ушундай тендердин талабын. Бул деген мындай да, кыргызча айтканда, болочок бозулан жигитке болочок кайнатасы айтып атат, "Эй, сен менин кызымды алып бер. Мен кызым мыкты, 5 жылда сага 5 эркек бала төрөп берет. Болбосо кайта үйгө келет" деп. Ошондой эле талап болот атпайбы? Ким билет 5 жылдын ичинде канча штраф болот, канча айып болот, канча киши майып болот, канча киши набыт болот. Мына ушул үчүн эле жоопко тартса болот да. Алдын ала анализди ким берди? Ким айта алат ушу 5 жылдын ичинде бизде бир күн айдоочулар бизде жол эрежесин бузбай калса кантебиз? Азайып кетсе кантебиз жол кырсыктары? Анда өкмөт төлөп бере албай калат инвесторго 2 миллион штраф болбой калат да жылда. Анда ал кетип калса анан кайра тендер уюштурабызбы? Бул деген акмакчылык да. Мен ошол мамлекет технолог башчысы ушул жерге өкмөт башчыгы алып келгенде айттым эле, ушул 5 кылмыш иши бар адамды ушул кызматка дайындап атасыз. Кооптуу кызматка жооптуу эмес адамды дайындап атасыз дегенде өкмөт башчысы өзү болушуп койгон жок. Рыскелди Чинович бул ушак деген. Мен азыр маалымат алдым. 9 кылмыш иши бар экен Бакыт Шаршембиевке. Мен жакында өкмөт башчыга да өлкө башчыга да ошол козголгон кылмыштар боюнча маалыматты берем. 2 иш боюнча мен күбө болуп атам. 1 иш боюнча бул баягы санариптик теле берүү боюнча проект болгон. Ошол проекттин ичинде подрядчикке төлөмдөр болгон. 50 000 доллар төлөнгөн жалпы проект боюнча бул 54 станция передатчик койулган, монтаж кылынган. Андан тышкары биздин техникалык адистер окуудан өткөн. Ошол иш боюнча, ошол иш тергөө 10 айдан бери болуп атат, азыркы убакытта токтолгон. Экинчи иш болсо бул алардын маалыматы боюнча Кыргызтелеком, мен Кыргызтелекомдо иштеп жүргөн кезде волоконный кабелди саткан боюнча, бирок эч кандай сатуу болгон эмес. Бул жерде 50% куруу боюнча сөздөр жана соглашение келишим түзүлгөн. Ошол келишим боюнча Кыргызтелеком бир да тыйын коротпой, ошол кабелдин ичинде 2 жыла өзүнө алып, ошо менен азыркы убакта иштеп атат Нарын областы. Мен любой биздин Кыргызстан жарандарыбызга өзүмдүн эле укуктарым бар. Эгер ушудан нары дагы уланып, фактылар жок, ушундай маалыматтар кетип баштаса, мен өзүм укугум бар сотко бергенге. Сотко берген себебим бул Рыскелди Момбеков
пленарный чогулушунда жана интернет булаттарына көп кара пиар маалымат мен жөнүндө берген. Мага 8 кылмыш иш козголгон деп, анан башка булактарына 9 кылмыш иш козголгон. Өзү башында назначение болуп атканда 5 кылмыш иш козголгон. Ал өзү деле билбей калды кайсы жерде канча иш болуп калды. Ошондуктан бул кара пиар болгондуктан мен өзүм граждандык укугум бар. Ар намысын коргоонго ошондуктан мен сотко бердим. Мен коопсуз шаар эмне үчүн жоопсуз шаар деген долбоорго айланып калды. Ошол коопсуз шаар долбоорун ким аткарыш керек эле? Ошонун жооптуу иши жөнүндө, кооптуу иши жөнүндө айттым. Эмне үчүн быйылкы жылдын башында акылдуу шаар деген долбоор болгон. Анын башында дагы мамлекеттик байланыш агенттиги болгон. Ал кезде башка жетекчи болчу. Андан кийин өкмөт алмашып кетип, акылдуу шаарды менен барбай кайта бир коопсуз шаар деген долбоорду алып барып, анан кайта ушу мамлекеттик технологиялар комитетине жүктөп койду. Мен ошондо эле өкмөт башчыга айткам, мыного сиз алып келген кишинин жөнүндө бир 5 кылмыш иши бар деген шек бар. Мен десем жок, Кыргызкелди Ченекович бул ушак. Бул жөн эле ушак, бул бала ошо бардыгын билет деп кийин ушуга коопсуз шаарды тапшырманы берди. 13-июлда Мухаммед Калы Дүйшекович айтты, эгерде коопсуз шаар долбоору ишке киришпесе, Керт башмачылар жооп берет деди. 23 мен карап чыктым, 23-июлда дагы айтты, мен ошолорго айттым, Грузияга барып келдим, ошолордон коопсуз шаар боюнча долбоорун карап чыгып туруп, киргизгиле деле бул тармакка жооптуу болуп туруп Кубатбек Алчевич Боронов дайындалды. Ал айтты, эгер биз сентябрда ишке киргизе албасак, жооп беребиз дешти. А бүгүн кирген жок, жооп эч ким берген жок. Мына ушуну айттым. Анан экинчи бир маселе бул жанагы бүгүнкү күндөгү Бакыт Шаршембиевке козголгон кылмыш иштерин болуп турат да. Мен Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде жумуш топ түздүм. Ушул Кыргыз Телеком, РПО РМТР, байланыш агенттиги, маалымат технологиялары боюнча комитетте иштеп аткан мамлекеттик органдарындагы козголгон кылмыштар боюнча маалыматтарды алдым эле. Ошонун алкагында мага биринчи катты Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жолдоду. Мына мен катты көргөзүп кетейин. Уважаемый Рыскелди Чыныбекович, уголовный номер 1 деп туруп, ар бир козголгон кылмыш иши жөнүндө негизги нерселерди айтты. Кол коюп атат с уважением первый заместитель генерального прокурора Нурлан Дардаңов дейт. Мындан ошол козголгон кылмыштар жөнүндө кенен маалымат алдым. Бул жерде Бакыт Шаршембиевдин ошол козголгон кылмыштын түздөн түз тиешеси болбосо да кыйыл түрдө тиешелер. Көп иштерде буга айып тагылбаса дагы айып тагыла турган беренелер бар, ал боюнча тергөө иштер турат. Көп иштер кайсы бир нерселердин негизинде токтотулуп турат. Бирок толугу менен ошол кылмыштар жөнүндө маалымат бар. Экинчи маалыматты мага Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө караштуу экономикалык кылмышка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат финансовый заместитель председателя Жамгырчиев дейт. Бул дагы ошол козголгон кылмыштар жөнүндө толугу менен мага маалымат берип атат. Нур Телеком, Альфа Телеком боюнча справка по уголовному делу, ар бир козголгон кылмыштар боюнча берди. Мен ушулардын баардыгын карап көрдүм да, анын бул иштерге тиешеси бар экенин табыштым. Андан кийинки негизги бир документте Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматы берип атат. Ошол Бакыт Шаршембиев Кыргыз Телекомдо иштеп турганда кандай кылмыш иштер козголгон, мунун ал жерде кандай негизде бул күбө катары өттү, кандай нерсе болду деп туруп, мынакей первый заместитель председателя директора антикоррупционной службы Сагынбек Исмаилов деп туруп, бул 4 кылмыш менен берип атат. Негизги документ мынакей могу жерде турат. Бул Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы подлежит возврату первый сектор дейт. Буда анткени жашырундук нерсе бар. Анан бул өзү эле айтып атат. Секретарь Совета Безопасности Кыргызской Республики, рассмотрев ваше обращение, предоставление информации по арестованному уголовному делу, рассматривая материалом отношения бывшего руководства Государственного комитета информационных связи Кыргызской Республики, далее в том числе действующего представителя Шаршембиева, открытое самоуправство Кыргыз Телеком, далее Кыргыз Телеком сообщает следующее деп туруп, мурун жатып атпайбы? Ушул жерин көргөзүп койгула.
в том числе действующий президент Бақытжан Шаршембек, уважаемый Скелді Чинович, депутаты жол кеңесіне тұрып, Совет Безопасности атындаки бир кылмыш иши жөнүндө. Анан жалпы берди канча баракта экен, бир 15-16 баракта козголгон кылмыштар жөнүндө толук маалымат берип атат. Жана биринчи кылмыш дей турган болсо, акыркысы мына 8-чи уголовное дело номер кайсы кылмыштында бул кандай негизде суралган же болбосо кандай бунун тиешеси бар экени жөнүндө толук маалымат берип атат. Анан ал жакта бир башкармага эмес, Коопсуздук кеңешинин башчысы өзү секретарь Совета Безопасности Кыргызстан Дамир Сагынбаев өзү кол коюп. Мына мен ушунун негизинде гана айттым. Менде далилдүү документтер бар. Мен ушуну жогорку кеңештин комитетинде карап, анан кийин аныктама жазып, бул жигиттин канчалык ушул кызмат аркалаганга моралдык акысы бар дейин десем, кечирип койсун, мен бир топ кесиптештерим ушул аныктамага кол койдон баш тартышты. Мен алар менен иштеп коюшкандарынан шексиз жаратып атам, мондай аныктама жазып чыксам, тилекке каршы көпчүлүк менин кесиптештерим колдой коюшту. Ушунча кагаздарды көрүп туруп дагы, анан мен бул жерде чоң саясат бар экенин билдим дагы, бүгүн ачыкка чыгарышка мажбур болдум. Эртең эми муну комитеттин ошол комитетте түзүлгөн жумуш топтун төрагасы катары бул келип түшкөн документтердин баардыгын өлкө башчыбыз Сооронбай Шарипович Жээнбековго жана чечим кабыл үчүн анын кызматка ылайыктуулугун карап көрүш үчүн өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке жөнөттүм. Кыргыз Телекомго ишмердүүлүгүнө байланыштуу бүгүнкү күндө укук коргоо органдарынын өндүрүшүндө 8 сотко чейинки өндүрүш иштери бар. Алардын 6 боюнча азыр өндүрүш жүрүп жатат. 2 азыр убактылуу токтотулган. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, көрдүңүзбү? Мен ушул 8 кылмыш иши бар деп жогорку кеңештин парламент трибунасына айтсам, бул калп деп мени сотко берди да Шаршембиев. Мына бүгүн башкы прокурор буну такысы далилдеп атат. Мына менде Коопсуздук кеңешинин катчысынын башчысын турат. Буну мен сизге жазгам. Бирок тилекке каршы сиз орун басарыңызга жөнөтүп койдуңуз, сотко жетпеген иш экен деп койдуңуз да. Мына ушул кылмыш иштеринде 1 миллиард сомдон ашык мамлекетке зыян келген маалыматтар бар. Тилекке каршы ушул кылмыштардын баардыгы токтоп турат. Сотко жетпей турат. Мамлекетке болгон зыян 1 миллиард сом. Жаңы башчыга суроо берейинчи. Сиз 2007-жылы кайсы кызматта элеңиз? Кыргыз Телекомдо вице-президент, административный директор болгон. Вице-президент по административной части, туурабы? Ооба. Ошол кезде Кыргыз Телеком өздөрүнүн базасы бар болчу. Барачного типа по адресу Бишкек, улица Скрябина, 45. Жер аянты 1 гектар 28 сотық. Сатылған басы 5 миллион сом. Кимге? Елисеевке, же Максим Бакиевтерге. 2007 жылы айтып атпайбы, вице-президент болуш деген ушу Кыргыз Телекомдо. Бул боюнча кылмыш козголгон башкы прокурор тарабынан, бирок эртегине чыккан эмес. Урматтуу башкы прокурордун орун басары. Мына ушул ишке да кызыгып көрүңүздөр. 1 гектар 27 сотық жер Кыргыз Телекомдун ошол кезде жетекчилиги тарабынан болгону 5 миллион сомго, 5 миллион доллар эмес, сатылып кеткен. Буну Алмамбет Насыркан жакшы элестер болуш керек. Бул боюнча парламенттик комиссия дейликтеп чыккан, бирок сотко жетпеген иш, соода менен бүткен иш дегенде бул иш дагы негедир токтоп турат. Ошол эле жылдары 2007-жылы Кыргыз Телеком тарабынан 10 миллион 982 миң долларга сатып алышкан булар оборудование Huawei'ден. Бирок ЗТ 5 миллион долларга. Бул боюнча да кылмышы козголгон, мамлекетке болгон ущерб 5 миллион 107 миң доллар деп. Мына кече Кыргыз Телекомдун 13 кишиси жазыптыр. Атаң көр, ушул жердеги депутаттар бар чыккынчы кылыптыр да. Чыккынчы ошол өздөрү да. Мына сиз Кыргыз Телекомго алып бардым айтып атасыз, ушунчалык биле турган иштеп. Амата билбеген нерсе жок. Бул Шаршембиевдин оң колу. Кыргыз Телекомдогу кылгырлыктын бардыгын ошол жакта көзөмөлдөш үчүн алып барат. Бул иштеп кеткен. 2007-жылы Максим Бакиевке жер сатып бүгүнө күтүп албайт коштоп жүрбөйбү. Кыргыз Телекомдон кошуп туруп. Кыргыз Телеком туура маселелерди айтып атасыз. Бирок мындай да бизде өзүбүз укуктук мамлекетпиз да, туурабы? Анан бирөө айтты, анан бирөө мынтти, бул кара деди, бул жаман деди деп баа бергенибиз туура эмес. Сиз баягы биздин өкмөттү курамын карап атканда Шаршембиев жөнүндө айтпадыңыз беле? Ондай иштери бар депчи. Бирок мен териштиргенде
эми юристтер түшүнөт бул жердечи. Факты боюнча козголгон болсо, аягына чыгарыш керек. Ошол фактыдан жүрүп отуруп, анан кийин бир жеке жак чыгат да. Ошол фактыга ким алып келген? Эгер Шаршембиев ошондой десе, Аматовду ошол фактыларга алып келген, телеком саткан, мен жанагы 1 гектар жерди дагы сизден угуп атам, анда териштирели азыр. Кандай болот? Да. Ушулардын баарын алып келип, юридикалык жактан баа берилгенден кийин орусча презумпция невиновности деген бар да, алдын ала бирөөнү күнөөлөгөн болбойт. Ошон үчүн мен айтып атам, сиздин оюңуз эгерде юридикалык жактан тастыкталса, прокуратура ошондой кылып тергөөнү жүргүзүп келип соттон чечим чыгарып берсе, анда мен сизге кошулам. Чакалайдын чак түшүндө 345 миллион сом акчаны уурдап атса, анан биз ушундай улуу айда айткан уят деп унчукпай отура берсек, биздин өзүбүздү уурдап кетиши мүмкүн да. Эми парламенттик комиссияда отпой, парламенттик комиссияга чейин депутаттык ушул жерде мен сүйлөп, транспорт комитетинде комиссия түзүлгөн. Аны мен жетектегем. Ошол кезде менин кесиптештерим колдой койгон, кол койбой койгон. Кыргыз Телекомдун ичиндеги кыңыр иштери боюнча мен аныктама жазып чыксам, эч ким көңүл бербей койгон болчу. Ал жерде 8 кылмыш иши бар деп Коопсуздук кеңешинин башчысы Дамир Сагынбаев мага жазса, мен ошону ушул жерден айтсам, мени алдамчы кылып, тигини жалганчы кылып сотко берип, бүгүн мен соттошуп жүрөм. А 8 кылмыш иши сотко өтпөй турат. Мына ошол жерде КТ Мобайл да бар болчу, арда Актел да бар болчу. Ошол жерде сатылган жыштыктар миллиардтаган акчага деген мандемдер бар болчу. Мамлекеттин Коопсуздук кеңеши катчысы мага жазып атат. 8 кылмыш иши жөнүндө. Мен ошону ушул жерде айттым. Буну өкмөт башчы да билет. Мен ага жазсам, рассмотреть соответствие занимаемой должности Бакыт Шаршембиев десем, ал Боронов мага жазыптыр да, сотко өтпөптүр иштепчи. Эми сотко өтпөсө ким күнөөлүү? А бирок 8 кылмыш иши бар экен ачыкталып атпайбы? Аны Коопсуздук кеңеши башчысы, башкы прокурордун орун басары, АКСтин башчысы мага жазып атат да. А биз бүгүн 345 миллион сомду уурдатып алып, унчукпайт. Ошон үчүн тармактык комитетте карап, парламенттик комиссия түзүү боюнча сунуш киргизем. Рахмат.